Бул жолу курултайга делегаттарды эл өзү тандайт. Президенттин жарлыгына ылайык жерлерде элди курултайдын делегаттарын тандоо жүрүп баштады. Анда Ош шаарынын Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында жергиликтүү курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жыйын өтүп, негизги көйгөйлөр талкууга алынды. Эл көйгөйүн президентке ачык так жеткирүү үчүн калк ичинде татыктуу тандоо жүрүшү керек. Жергиликтүү тургундар бул жолку курултайда элдин үнү президентке жетет деп үмүт байлап турушат. Буга чейинки курултайларда арзыматтар катышат деген бүдөмүк ойлор жаралган. Мындан улам бул жолу эл өз маселесин бийликке жеткирүүчү ишенимдүү адамдарын өзү тандап берет. Азыр эми чынын айтканда таза өтүп атат. Себеп ар ким өзүнүн кварталындагы адамдарды чыгарып, ошонун арасынан дагы тандалып отуруп, эл менен ошо бийликтин ортосунда бир көпүрө болуп, элдин көйгөйүн чечип бергенге ушу бардыгыбыз элдер таза жакшынакай өтүп атат. Ушулар Кудай кааласа биз ойлойбуз, ушу элдин менен бийликтин алдында көпүрө болуп, ушу элдин көйгөйлөрүн чечет деген ойдобуз да. Элдик курултайга делегаттарды тандоодо артыкчылыктарга, аксакалдарга, чиновниктерге, бийлик өкүлдөрүнө карап квоталардын бөлүнүшүнө жол берилбейт. Ошондой эле мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер өзүн-өзү башкаруу органдары катыша албайт жана алар таасир эте албайт. Болгону жергиликтүү бийлик курултайга делегатын шайлоого шарт түзүп уюштуруп гана берет. Ошон үчүн президенттин курултай жөнүндөгү көтөргөн демилгесин колдоп, мен оюмча курултай дагы бир жолу кыргыз элинин ынтымактыгын, биримдигин күчөтө турган бир жакшы саясий институт болуп берет деп. Бул дагы ошол бийлик менен элдин ортосундагы мамилени жакындатыра турган, конкреттештире турган бир уюм болот деп ойлойм. Жергиликтүү курултайга айылдын, шаардын жашоочуларынын санына жараша делегаттар шайланат. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгы жыйында 83 жергиликтүү делегатты шайлап алышты. Анткени бул аймак калкы көп болгондуктан талапкерлер да көп болгон. Эми булардын ичинен да тандоо жүрөт. Биздин МАП калктын санына байланыштуу 83 делегатты жергиликтүү курултайга шайладык. Анын ичинен 5-өөнү алар республикалык элдик курултайга жөнөтүшөт. Бардык жамааттардын, ал түгүл кварталкомдордун сунуштары протоколдор менен кабыл алууга, ар бир адамды угууга жана мүмкүн болушунча мыйзамдуу алардын укугун коргоого аракет кылдык. Наразылар болгон жок, көрдүңүздөр. Эми биз булар менен элдик депутаттар катары, жергиликтүү кеңештин депутаттары катары шаардын көйгөйлөрүн республикалык деңгээлде айтып чыгуу боюнча дагы сунуштарыбызды беребиз. Элдик курултай 3 этапта өтөт. Биринчи көчө кварталдар боюнча тандоо, андан соң 5 ноябрда жергиликтүү курултайда делегаттар тандалат. 25 ноябрь күнү Бишкекте элдик курултай өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат, Бишкектен 50, Ош шаарынан 30, мигранттардан 10 катышат. Шайланган делегаттардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Алмагүлерке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.